Жеңишбек Жумакадыр. Суу кайган кыз да, балдарың кантем, сурашса атам кана деп досум. Маркум Элмирбек Иманалиевке төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр ыр саптарын арнады. Түшүмө чындап кирдиңби досум, түгөнөр кезди билдиңби досум, түйлөшүп сени ызгарды дүйнө, түбөлүк жайды сүйдүңбү досум, кучактап жыттап албайт бир белем, куратар күндү ким билди досум, катылган сырлар бир эле досум, казына ырлар миң эле досум, өнөрдүн анык тулпары элең, өзүңө жетчү ким эле досум, өкүрүп турам өзүмө келбей, өкүнтүп кеттиң чын эле досум. Табылбайт кымбат сага келип досум, тагдырым экен сана көп досум, суйкаган кыздар балдарың кантем, сурашса атам кана деп досум, өзгөлөр билбес кадырдын баркын, өзүмдү кошо ала кет досум, жан дүйнө калды термелбей досум, жашайбыз эми сен келбей досум, эш тутуп залкар бүлчү калкың, эш мамбетти көргөндөй досум, токтобойт көз жаш кабырга сыздап, токтогул кайра өлгөндөй досум, ойлорум тунук накты эле досум, обонуң муңду башка эле досум, көнөрбөс өнөр сендеги бүткөн, көрүнүп турган кашка эле досум, кылымды көрөр алтындай башың, 42 гана жашта элең досум. Замандын айткан чындыгын досум, санатың жашайт миң кылым досум, жылт эткен өмүр бизде бүтөр, жылмайып күтүп тургунуң досум, кошоттогон арман кургун досум, кош эми Элмир булбулум досум. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Элмирбек Иманалиев кайсы оорудан дүйнө салды айтылды. Ак таңдай акын кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев 20 апрелде 42 жашында дүйнө салды. Акындын жакындарынын айтымында ал ооруканада үзүлгөн. Ал кант диабетин жабыркап жүргөн жана 20 апрелде кечинде ооруканага түшкөн. Улуу акындын артында 5 баласы калды. Ал 2 неберенин жытын жыттаганга жетишкен. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Ал бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калк жактырып уккан бир нече обондордун автору. Ал ырчы, обончу катары Арузатым, Булбулум, Жалгыздыктан тажап бүттүм, Коштошу вальсы, Мунарам, Балкыма сыяктуу эл оозуна алынган чыгармаларды жараткан. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Элмирбек Иманалиевдин күйөө баласы Муканов аз киши болсун деп жатышат, туура түшүнөбүз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын, эл булбулу Элмирбек Иманалиев оорудан улам 42 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Акын качан кайсы жакта жерге берилери тууралуу күйөө баласы Мирзат Муканов жазып чыкты. Бардыгына жооп берип жетише албайт экем. Атам эртең саат 11-де туңгуштан чыгарылат. Ал арчага коюлат, бирок бул чакыруу эмес. Аз киши болсун деп жатышат. Туура түшүнөңүз, дейт Муканов. Ушундай кыйчалыш кырдаалда эл булбулуна кантип барбай коебуз деп интернет колдонуучулары беймаза болушууда. Айрымдары Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маселесин чечип берүүсүн суранышууда. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Айпери Кубик кызы, ырчы, күйөөмдү бейишимден ачкычы деп эркелетем. Ырчы Айпери Кубик кызы көрмандарына 2 жылдан бери көрсөтпөй келген жолдошунун жүзүн көрсөттү. Бул кадамын улай жолдошу Эко чогуу биринчи болуп Супер Инфо гезитине маек беришти. Бири-бирин өзгөчө эркелеткен жан шериктердин кызыктуу маегин сунуштайбыз. Саламатсыздарбы Айпери? Буга чейин жолдошумдун жүзүн көрсөтпөйм. Аны элдин талкуусуна салгым келбейт дечү элеңиз. Бул оюңуздан кайтууга эмне түрткү болду? Эмнени өзгөрдү? Айпери, саламатчылык, эч нерсе өзгөргөн жок. Болгону мен тууралуу ар кандай ушактар чыга берди. Андан сырткары таанышып алалы деп тийишип чалып, бойдок кыз сыңары мамиле кылган мырзалар да көп болду. Жолдошум үй бүлөм тууралуу жакшы да жаман да комментарийлер жазылып жатты. Күйөөңдү көрсөтчү дегендер көбөйдү. Анан чын эле элге жолдошумду көрүү кызыкпы деп ойлодум. Инстаграмдагы баракчама өзүмдүн сүрөтүмдү жүктөп, алдына бул сүрөт 24 сааттын ичинде 100 000 лайк алса, 10 000ден ашык комментарий жазылса, жолдошумдун жүзүн көрсөтөм деп жазып элге сөз бердим. Бирок жолдошумду көрүүгө кызыккандар мынчалык көп деп ойлогон эмесмин. 10 сааттын ичинде эле 10 000ден ашык комментарий жазылып, билдирүүм 500 000 ашык каралды.
Чын эле жолдошум элге кызык экен деп түшүндүм. Сөз бергенден кийин көрөрмандарымды алдабайын деп жолдошумдун сүрөтүн жүктөдүм. Жолдошумду бул кадамга көндүрүү оңой болгон жок. Шухрат: Оба, мен элге көрүнгүм келген эмес. Эл көзүндө болууну жактырбайм. Ишиңим менен аралаштырба деп айтам. Бирок менин периштем элге сөз бериптир. Анын сөз бергени менин сөз бергеним. Мен сөзүмө турам. Жакшы, анда экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздарды уксак. Качан, кайдан таанышкансыздар? Шухрат: Айпери эл көзүндөгү адам эмеспи? Мурунтан эле сыртынан жактырып жүрчүмүн. Экөөбүз жалпы тааныштарыбыз аркылуу таанышып, алгач ага карындаш катары сүйлөшүп жүрдүк. Жакындан тааныганда Айпери мага мурдагыдан да көбүрөөк жагып баштады. Көп жакшы сапаттарга ээ адам экен. Экөөбүздүн көз караштарыбыз дал келди. 3 ай кыз жигит катары сүйлөшкөндөн кийин үйлөнүү сунушун киргиздим. Айпери ары ойлонуп, бери ойлонуп жатып макулдугун берди. Айпери: Оба, баары бир сүрөткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет да. Шухрат менин жумушумду түшүнөбү, мен аны түшүнөмбү, кандай болот, чогуу жашап кете алабызбы деп көп ойлондум. Ал учурда экөөбүз тең акыл калчап, кадам таштап калганыбызда. Бирок ушул адам менен бактылуу жашай аларыма көзүм жетип, макулдугумду бердим. Анан эле бир жумага жетпей ата-энеси куда түшүп келишти. Инстаграм баракчама дайыма жазып мактанып калам го. Жолдошумдун ата-энеси жөнөкөй, жакшы адамдар. Менин ата-энем да аларды жакшы кабыл алышты. Атам мага өз жашооңду өзүң чечесиң деп тандоону өзүмө калтырды. Мынтип баары чечилип калгандан кийин гастролдоп кетип калдым. Келсем, Шухрат дагы сюрприз кылып мени Египетке алып кетти. Ал жакта Шухраттын достору көп экен. Ошол себептен ал жакта чакан той кылып, бал айын өткөрүп келдик. Келгенден кийин бул жактан той берип, баш кошуп жашап калдык. Шухрат сюрприз кылганды жакшы көрөт окшойт. Үйлөнүү сунушун да өзгөчө киргизсе керек. Айпери: Оба, Шухрат романтик, күтүүсүз жерден сюрприз жасаганды жакшы көрөт. Үйлөнүү сунушун да күтүүсүз киргизген. Ал күнү менен Москвада концерт коюп келгем. Шухрат аэропорттон тосуп алып үйгө жеткирип бараткан. Жолдон кафеге кирип тамак ичели деп калды. Мен тамакты кийин шашпай ичели. Мен үйгө барайын, баламды сагындым десем болбойт. Анан тартыша берейин деп макул болдум. Кафеге кирип, биз барганга чейин эле дасторкон даярдалганын көрдүм. Анан эле Шухрат тизелеп отура калып, мага турмушка чыгасың деп шакек сунду. Мен болсо жолдогу кийим менен элем жүдөп такалгам. Эмне деримди билбей эле дендироо болуп туруп калдым. Ойлонуп жатып шакекти алдым, бирок жооп берген жокмун. Жообун 3 күндөн кийин айттым. Дагы кандай сюрприздер менен кубантат сизди? Айпери: Кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөндө укмуш сюрприздерди жасачу. Мисалы, каякта экенимди сурабай этпей эле мен отурган жерге келип калчу. Бир жолу сулуу салонунан чыксам, Шухрат менен жакшы көргөн Фрезия гүлүн унаасынын эшигине кыстырып алып, сыртка күтүп туруптур. Бир жолу чоң алайда гастролдоп жүргөндө кечке ал экөөбүз телефондон сүйлөшкөнбүз. Кайда жүргөнүмдү айтып койсом, эртеңки таң саат 6:da ошол жака келип алыптыр. Эшикке чыксаң дейт, чыксам маңдайымда турат. Сагындым деп Бишкектин чоң алайга барып алыптыр. Элестеткиле, атамдар да бар болчу. Ыңгайсыз болдум. Ушунча алыстан келсе, кайра кет деп да айта албайт экенсиң. Же ал айылда мейманкана жок, сүйлөшүп отурганга кафе да жок. Атам ошондо Шухратты биринчи жолу көргөн. Биз го тирилик деп жүрөбүз, сага эмне жок деп коет атам. Анан бир күн кечке биз менен жүрүп, кечинде кайра кеткен. Ушул сыяктуу күтүүсүз жерден келе калып, белек бере калып, сюрприз кылганды жакшы көрчү. Азырчы? Айпери: Чогуу жашап жатканда сюрприздер анча окшошпой калат экен. Анда романтик жолдошуңузду көрөрмандарыңыз менен тааныштырсаңыз. Жолдошумдун аты жөнү Шухрат Арапов. 1986-жылы Баткендин Сүлүктүү шаарында туулган. Жеке ишкерлик менен алектенет. Ичинде кири жок, бала кыял, бетке айткан чечкүнүү жана өтө тамашакөй адам. Жолдошумдун чыныгы мырзага тиешелүү бардык сапаттары бар. Айтканын жасайт. Сага үйлөнөм деди эле, дароо үйлөнүп алды. Күлүп. Шухрат сиздин жүрөгүңүздү Айпери кайсы сапаттары менен багындырды? Анын элге таанымал адам болгону баш кошуу чечимиңизге таасирин тийгиздиби? Мага Айперинин бардык сапаттары жагат. Ырчы болгону үйлөнүү чечимине таасир берди деп айта албайм. Андай болсо өзүм кошо эл алдына чыгып мактанбай белем. Мага жубайым адамдык сапаттары менен жагат. Баары бир адамдар идеалдуу болбойт эмеспи? Бири-бириңиздерди жактырбаган же өзгөрүктүңөр келген сапатыңар кайсылар? Айпери: Шухрат бат эле таарынып калат, бирок бала кыял. Ошол себептен алдап койсо болот. Күлүп. Ак көңүл эч кимдин көңүлүн калтыргысы келбейт. Айрыкча досторун аябай жакшы көрөт. Муну жаман сапатка кошпойм, бирок ушул сапаттын айынан бат эле алданып калат.
Шухрат: мен Айперин эч нерсесин өзгөрткөн эмесмин. Кандай болсо ошондой жагат. Айпери: көп мактаба, эл ишенбей коет. Шухрат: жаным, чын эле азыр суроого жооп берейин деп ойлонуп отурсам, сенде жаман сапат жок экен. Жаман жагын ойлонуп таппай койдум. Айпери Инстаграмга чогуу жашаган убакыт ичинде бир топ кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр болду деп жаздыңыз. Ар кандай түшүнбөстүктөр кантип жеңип өттүңүздөр? Башында ал мени иш графигим менен анын жумушуна түшүнө албай талашып тартыштык. Шухрат кызганчак. Ошол